Арбаңыздар Рухеш ТВ каналын көрүүчүлөрү, силерди жадаткыр. Шакир баягы ал эми биздин мейман Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков. Биз эми бүгүнкү маектин кызыгы эмне болот? Ошол жөнүндө кичине кыскача баяндай кетейин. Темирбек Асанбеков учурдагы бийликтин мындай жан досу, тилектеши десек болот. Анан башаламандык учурда Садыр Жапаров тарапка кимдер гана кошулган жок. Кошоматчылар кошулду, баягы мурунку бийликтин колтугун уктап аткандар. Ал эми Мекен ынтымагынын лидеринин жөнү бир аз башкача. Себеби буга чейин бекем позицияны карманып келдиңиз эле. Эч бир саясий топко кошулбайм, аралашпайм деген позицияны дайым шайлоо сайын бекем карманып келип, мындай башаламандыкта эмне түрттү, кандай тилектештик менен кошулдуңар? Ошондон кеп баштасак. Эми кошул деген мен бийликке келген жокмун да, пикирлешпиз. Азыркы кырдаалга жараша. Ар бир саясатчынын иш планы, көз карашы болот. Бирок адамдын жеке түшүнүгүнөн да башка жалпы коомдун кызыкчылыгы деген бар, мамлекеттин кызыкчылыгы. Эгерде биз баягы өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызды жогору баалай берсек, анын кесепети мамлекеттүүлүккө тийип калса, эртең аркасынан жооп берип калабыз. Өзүм саясатка көп аралашканы азыр байкап атам. Азыркы кырдаалга мындай саясий салым кошуп атканга 3 маселе себеп болду. Биринчиден, өзүңөр байкайсыңар, эгер бул элдин жанагы тополоңдон кийин бийлик институттарынын начарлап кетүүсү өз чеги менен токтобосо, биз сырткы күчтөрдүн жеми болгон турабыз. Радикал күчтөрдүн жеми болгон турабыз. Экинчиден, эл азыр көп баа берип атат, тезирээк ошо бийлик институттарынын иштөө эрежелери токтоп калса, бул социалдык экономик маселеге такалганда. Анан дагы бир маселе, биздин Кыргызстанда 30 жылдан бери бул өтө мындай бир бөлүнмөчүлөр болуп калган. Саясатта ушундай амалдуу кишилер бар, ушундай кырдаалды колдонуп, баягы эле өзүнүн ыймансыз иштерин улантышат. Мына ошол топ күчтөр курчай башташты. Ошо бийлик институттарынын алыстыгына жараша. Андан көрө ошо бүгүнкү ошолордон да кутулуу максатында мен бүгүнкү азыркы саясий туруктуулук келүүсүн системага аралашпай 10 жылдан бери сыртта азап чегип жүргөн, жаңы чыгып аткан саясатчыга мүмкүнчүлүк берүү жолу менен тез арада жанагы коомчулукка терс таасирин тийгизип аткан саясий күчтөрдөн кутулуу багытында да мен өзүмдүн бир саясий чечимди чыгардым. Бул өтө маанилүү. Сизге да мынча үчүн айтып кетелем, сиз өзүңүз баягы коомдун кызыкчылыгы, адилеттик багытында жүргөн адамсыз, бирок мына ошол багытты көздөгөн адамдардын саны, катмары канча пайыз эл арасында? Аз да. Ал катмардын дагы колдобогон бөлүнүп отуруп, кандайдыр бир 0,1-2% болуп калат. Бирок биз ошо чындыкты айта берген менен, анын жыйынтыгына чыкпай, чындык сүйлөп эле бирок ошол маселени чечүү багытына өзүбүзгө түрткөн болсок, эртең биз мамлекеттүүлүктүн бул түптөп кетүү маселесин чече албайбыз. Ошонун баарын эске алып, өзүмдүн да бир партиялаштар менен кырдаалга жараша бир жакшы бир ойго келдим. Эмнегедир ошол өзүнүн башынан өткөн ошол системанын азабына башын сайган адам, бул өзү тарыхта чоң сабак алат. Тамырлар үзүлөт. Бирок ошол тарыхта сабак алган адам сөзсүз түрдө чоң дегенде аракет кылып, мурдагы кетирген катадан чыгууга, ошол мүмкүнчүлүктү туура колдонууга өзүнчө бир чечим чыгарат. Ошондой саясаттын биринчи Садыр келип калды, элдин колдоосу менен. Андай кыйын доорду, чын айтайын, мурдагы президенттер басып өткөн эмес. Анан ошонун баарын эске алып, өзүн кол сунуп, баягы саясий текеберчилик кыла бербей, тезирээк ушу элдин эртеңки кызыкчылыгын коргоо багытында өзүн бийликке аралашпай туруп, саясий салмагын салууга мындай чечим алды. Бул жакшы. Ал эми Садыр Жапаровдун тегерегиндеги мурунку бийликтин колтугундагылар, ошол өзүңүз белгилей кеттиңиз, тиги ар кандай күчтөр, ошолордун туткуну болуп калбайбы азыркы бийликчи? Бул коркунуч дайыма болгон. Мен өзүм биздеги тополоңдон кийин байкадым, ушу элдин чоң бири-бирине тирешип аткан кезде кандайдыр бир саясий топтун милдет алып кетүүсү ар кимге бара бербейт. Анан ошого байланыштуу эң биринчи алгач ошо тынчтыкты камсыздоо үчүн кандайдыр бир ыңгайсыз саясий келишимдерге аргасынан Садыр Кожоевич барды. Эмне себептен? Ошого түрткү болгондо азыркы көптөн бери саясатта жүргөн биздин агайларыбыз, бир туугандарыбыз. Анткени мен башында байкап келгенде, өзүм чыныгы эле жаман жакшы болсо да, ошо шайлоо процесси жокко чыккандан кийин эски мыйзам болсо да ошол багытта кетейин десем, ошол легитимдүүлүктү камсыз кылабыз деген шантаж кылып аткан адамдар азыркы кырдаалга түртүштү. Бирок ошол кырдаалга макул болгону менен өзү барып ошо мыйзам буктурмасына калып такалып атат.
ошондо айласынан эски системанын жанагы олигарх системадан чыгуу үчүн булар ушундай бир катуу саясий бир эрк көрсөтүүгө барарына муктаж болорун мен сездим. Ошондуктан мен өзүм мурда башында жалаң эле мыйзамдуулук деген системаны колдой берсек жыйынтык чыкпасын билип, саясий кырдаалга жараша ушул чечимге да бардым. Болбосо Акаевди, Бакиевди, ошол эле Атамбаевди курчаган номенклатура кетпейт. Булар ушунчалык амалдуу. Булар өзүлөрү ошого түртүп атат. А жалгыз болсо алар акыры эрте жеп бүтөт. Акыры ошо буктурмага такайт да, кийин шайлоо процесстери менен ошол эле кайра 120 депутаттын көпчүлүгү келип калган да. Жок, мурунку саясий конъюнктурадагылар эле эмес, Мелис Асбеков жалындап турган, ошол Садыр Жапаровду колдоп аткандар бүгүн абакка отурду. Сыймык Жапаровдун ортосунда, экөөнүн ортосунда дагы ар кандай шантаждар кеп болуп баштады. Ушуларга окшогондордон эми кол жууп качан кутулат, канча мүнөт кетет? Сиз өтө орчундуу оор маселени айтасыз, бирок бул сразу чечилип кетпейт. Бир күндө эле жаралган нерсе эмес да. Же сиз айтып атпайсызбы, мурдакы саясий конъюнктуранын колунда туткунда калышы мүмкүн депчи? А жаңы кечээки эле Сарооз балапандардын туткунунда калып калбайбы? Алда маселе бар. Бирок алгач биринчи өзүнүн саясий токтогун бекитип алыш керек. Андан кийин убакыт ичинде албетте сиз айткан маселе ошо сапаттуу кадр маселесине барып такалат. Биз азыр эски системадагы адамдар ошончолук мындай тамырлашпаса да, жаңы адамдарда тажрыйба да жок. Алар көпчүлүк жаштар билип-билбей да аралашып калышы мүмкүн. Алардын мындай коомдук деңгээлде балким тарбиясы да такша элек. Мына ошону көрө билген саясатчы гана эртеңки күнү жанагындай чоң чечимге барат. А кел элек жатып, өзү легитимдик жактан түптөп элек жатып, жанагындай текеберчиликке барса, өзүңөр билесиңер, Кыргызстандын бир жазылбаган бир демократиясы бар, тууганчылык, жердешчилик деген. Ал тирешүү эртеңки күнү өтө саясий оорчулукка барып такалат. Текеберчилик жөнүндө сөз болуп калды. Садыр Жапаровдуку текеберчилик болуп калган жокпу? Себеби прогрессивдүү күчтөрдү сынайткан топторду борго түртүп койду дагы, жалаң жанагы фанаттардын жетегинде калып калган жокпу? Мен эми түртүп койду айта албайм, анткени алардын коюп аткан талабы туура, бирок ошол күнү талапты аткарууга мүмкүн эмес. Эгерде ошол мүмкүн жанагы айткандай мыйзамдуулук талабына өтүп кеткен шарт бүттөлүк ошол жака өтүп кетсе, тиги күчтөргө андан да чоң күчкө келип такалып калат. Ошон үчүн баягы на войне без потерь не бывает дегенде убактылуу баягы ушундай чечимдерге барып аргасып болот. Бирок ошол багытты улантып кете берсе албетте жаман. Эрте кеч баягы өзү тамырланып, бийлик устарын легитимдүү жолун жана шайлоо жолдору менен түптөп, эл аралык саясаттагы ордун таба алгандан кийин албетте жанагы интеллигенция айтып аткан, мыйзамдуулук жакка түртүп аткан адамдарга өтүш керек. Анткени бул бардыгынын бир жашоо жалпы эрежеси. Эгерде биз ошого жардам берсек, ошонун адилеттүү жагын айтсак, анан ошондо гана мүмкүнчүлүктү колдонуп ал ошого барат. А эгерде биз унчукпай тура берсек, эски баягы олигархтык номенклатура система курчай берсе, айластан бийликти жоготкоч үчүн ошол капканда келип такалып калышы мүмкүн. Мына ошонун негизинде менде саясий жактан жаңы күч болуп коргоп берүүгө, эски күчкө да туруштук берүүгө, анткени Садыр Нуркожоевич деп менде. Ким гана келбесин, ошон үчүн үй бүлөнү да багып кетиш кыйын. Ушул 6 миллион олжулган чогулган маселесин аткаруу үчүн бүгүнкү күнү мына жаңы саясий күчтөр топтолот. Анан сиз айткандай өтө оор маселе бар, баягы шашкан шайтан иши болуп, балким билбей кылып кетиши мүмкүн, кээ бирөө бар мансапкорлукка азыр кылып кетиши мүмкүн. Жанагындай жаш кадрларды камдап атканда аларда баягы тобокелчиликке барса да, сабырдуулук деген жок, илимий тажрыйбалык деген жок. Бул кандай кадр саясатына барып такалат. Өтө оор кылтат менен чечиле турган маселе. Азыркы күнү ошол мыйзамдарды менин оюмча ушу жаңы парламент түтөсө, биз ошол жагынан колдон келиши жардам бериш керек. Жаңы бийликтин өкүлдөрү революция дегенди көп оозанып атат да. Булар эмне үчүн эволюциялык жолду тандаган жок? Себеби эволюциялык жолду тандаса, Садыр Жапаровдун мүмкүнчүлүгү мындан да чоң болмок да. Ар тараптуу бийлик, саясий күчтөр менен, ар тараптуу пикирлер менен эсептешкендечи, бул кишинин бул келечекке карай мындай багыты кандай болор белгисиз. Азыр туңуйкка кептеп алган жокпу? Себеби жеке адамдык башкарууга көздөп атат да. Жанагы курултай институтун киргизип атканын өзү дагы биздин коомдо ошол абийирдүү азчылык чөйрө барбы? Ошол курултай институтун калыптап берет. Себеби жалаң эле ошол курултайдын курамы дүүзүр чалдардан болуп калбайбы? Жалаң жанагы кошоматчылардын курамынан болуп калбайбы? Жакшы маселени көтөрдүң. Курултайдын ичинде ар кандай катмарлы адамдар бар. Ошону түшүнгөндөр бар. Көбүнчөсү түшүнбөй баягы эмоция менен жүргөндөр, жанагы жаштар ичиндеги эле маселе сыяктуу. Бул эми ушу Садыр Нуркожоевичтин акылмандуулугунан, баардыгы менен туура мамиле түзүп келүүдөн башталат. Албетте курултай жыйындар эмнеден башталат? Ушу адилеттүү жоктугунан.
такыр болбосо да кыйкырып өкүрсөк да митинг кылып урушканча ошо курултай жолу менен чечсекти деген кишилердин дебилгеси да. Бирок заман өзгөрүп атат да. Ошонун мыйзамдуулук жагын, жанагындай каражат жагын, жана заманбап жактарын жөн эле чогулуп алган аймактан келген адамдар да чече албайт. Жада калса жөнөкөй жеке ишканага кирсең да ревизия кылыш үчүн көп тажрыйба керек. Анан ошону эске алып, курултайдын элин жанагы берип аткан мүмкүнчүлүк бул кеңешме сыяктуу мындай чоң бир мыйзам бузулар, кандайдыр бир жанагындай мамлекеттик коопсуздук маселенин, бирок жанагы юридикалык мыйзамдуулук жактарын сөзсүз түрдө кесипкерлер менен караш керек. Мына ошон үчүн азыркы күнү мен азыр Конституция кеңешмесинин ичинде карасам, эми отчет алабыз деген курултайлыкчар чыгып атат. Чын айтайын, мен өзүм журналистикке жагым келсем, журналисттен да отчет ала албайм. Анткени анын чыгармасын билиш керек. Бул акча чеккендик, албетте тажрыйбалуу парламент, аткаруу өкмөттөр түптөш керек. Бирок курултайды да эртеңки күнү эл баягы нааразы болгон ар бир аймактан келген элдин толкуну жанагыдай митинг алып барып, башаламаттык алып барыш үчүн жанагыдай курултайлык кеңешме жыйындарын оюштуруп, элге мындай чоң мамлекет деңгээлдеги саясий милдеттерди эмне себептен кандай аткарылат, кандай милдет жүргүзүп атат, ошону жеткирип коюу курултай кеңешмесин кылса болот. Мунун баары өзүнүн бир тең салмактуулугун келиш керек. Анан сиз айткандай биз бийликти көзөмөлдөйбүз, биз баарын көзөмөлдөйбүз деген бул акча чаап кеткен. Бул акча чапканда да мындай болуп атпайбы? Садыр Жапаров эмнеге ошого көзү жетпей атат? Кыргыз коомунда кайсы тарыхчы, философ же интеллигенция каймагы бар да, катмарчы, мындай бийликке каш кагып кайшы айтып келгенчи, жерлердеги аксакалдарды, курултай институтунун курамын баягы Курманбек Бакиевдин ынтымак курултай болбоду беле? Ошондо деле кайра эле баягы дежурлөргө келгенде, анан каяктагы курултай курамындагы түттөй турган коомдук катмар бар, албетте азыркы күнү жок. Бирок ошол курултай институттары кандай эрежеде түптөлөт, кандай мүмкүнчүлүктөр болот, бул мыйзам түрүндө эрежеси иштелип чыгыш керек. Ал эреже жок да. Баягы эмоциянын негизинде эле, ызалангандын негизинде айтылып атат. Анан бир күндө эле баягы бала да төрөлбөйт 9 айда дегендей, мамлекеттин маселеси өтө болгондуктан бул жактан илимий ишмерлер иштеш керек. Ошол ар бир аймактагы өкүлчүлүктүн ошо ишке, мамлекет иштерине аралашуу эрежелери кандай болот, кандай сапаттагы адамдар келиш керек, кандай анын мыйзамдык укуктары бар, кандай ошонун илимий укуктары бар, мына кандай сапатта деңгээлде ошол адамдар тандалыш деген өзүнүн бир процедурасы иштелип чыгат. Бул баягы тез арада элим талап кылып атат, тез арада жашооң болуп кетсек деген, тез арада ошол институт башкаруу институттары тез арада түптөлүп калса экен деп. А биз болсо 30 жылдан бери сапаттуу төмөктөштүн союздан калган сапатты да төмөнгө түшүрдүк. Коомдун башаламдыгын алып келдик. Мына ошон үчүн бир четинен Садыр Кожоевичтин азыркы керт башы менен милдет алып атканы бул андай ар кимде эле бара бербейт. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Мөөнөт 1 жыл 2 жылдык ошол элден алып аткан аброй мүмкүнчүлүк берсе да, терең ойлонтуп, тез арада жана эл талап кылып аткан кандайдыр бир маселелердин жыйынтыгын көрсөтүүгө аттаныш керек. Ошол сиз айтып аткан люстрация маселесинде, кадр саясатында, ошол аймактардан чыгып аткан курултай өкүлчүлөрүнө же болбосо жанагындай кылмышкерлик топторуна, баңгизат топторуна, буга тегерек чөйрөсүнө чыгып аткан кеңешме адамдары, ошо илимий адамдары ушу мамлекеттин эртеңки стабилдигин түптөп кетүү чечимине гана барып такалат. Азыркы күнү азыр талап кылуу мүмкүнчүлүк эмес, анткени өзүңүз айткандай ошо убактылуу өкмөт башкарып кетүү, мына азыркы шайлоону өткөзүү убактысызган канча оорчу өкмөт. Где-то бир июнь айына чейин бул процесс токтобойт. Азыр аймактык шайлоо 400 айыл өкмөттөрүндө, парламенттик шайлоо 20 жакка чакын шаар четинде шайлоо жүрөт. Ал жерде ар бир элдин өзүнүн түшүнүгү бар. Андан кийин майда жаңы мыйзам, баш мыйзам эрежеси менен сиз айткандай жана аралашма партия бир мандаттуу жол менен биринчи алгачкы мыйзам ушу институтунда парламент өтөт. Ошондон кийин гана Садыр Кочоевич мындай өзүнүн ишмердигин көрсөтөт. Азыр маалымат чогултуп атат, айына чөйрөсүндөгү маселелерди билип атат. Бирок ошого кандай чечим чыгарат, муну убакыт гана көрсөтөт. Садыр Нуркожоевич азыр эрге көчүгүн эми кое турган мезгил келди да, чоң ишеним менен, чоң үмүт менен, абдан чоң айырмачылык менен утуп келди шайлоодончу. Бирок тегерегинде баягы элге буга чейин сук тумшук көрүнүп келген азыркы парламентте отургандар, биримдик, мекен ынтымагы, мекен Кыргызстан партиясы колдоп туттап аткандар ушулар да. Анан ушул топтордун кантип чырмогунан чыгарат? Эгерде саясий эрк болсо, ар бир саясатчынын эмне үчүн ошолор менен эмес, прогрессивдүү саясий топтор менен мындай
келишимге келе алган жок да. Анткени коомдун аңчылыгы ар кандай. Сиз айткандай жанагы каржы булактары менен машинеге салып ташып аткан элибиздер азыр өзгөрүп кетпейт. 90% элдин сабатсыздыгы да, турмуштук муктаждыгы да ошого болгон кичине мындай мүмкүнчүлүк берди. Анан азыр келгенде 4-5 айда алып коомдун аңчылыгы өзгөрүп кетпейт да. Баягы тууганчылыгыбыз бар, кандай жерлешчилигибиз бар. Ошол элдин жанагы чоң катмарын жанагы сиз айткандай 120 биздин баатыр өзү ошолор менен консенсуска барды, прогрессив күчтөр менен эмес. Эгер ошол консенсус убактылуу бийлигин түптүп алыш барбаса, эртең алардын ар кандай социалдык катмардагы күчтөрү жарандык тирештөөгө алып барат. Анткени ар жакта кылмышкерлик жоопкерчиликте турат. Алар буктурмага келгени ар кандай амалдарга барышы мүмкүн. Çünkü бүгүнкү күнү өзүнүн ошо элдин жана шайлоо жолу менен эл аралык саясатта кабыл алуу үчүн жаман жакшысына болсо да биринчи легитимдүү жагын бекитип алыш керек. Андан кийин бул маселе бул жерге көп мамлекетте басып өткөн. Ошол эле Америка президенттери басып өткөн, жана айткан Ли Куан деген басып өткөн. Жок, басып өткөн, бирок алар мындай жолду басып өткөн эмес да. Маселен, Садыр Жапаров бийлик тизгинин колго алганда кудаларын кызматка койгондо, тиги досун коопсуздук кызматына алып барып койгондочу, ушунун өзү мындай саясий беделине доо кетире турган кадам да. Мен пресс-конференциянын ачык айтымын көрүп өзү айтып аттым, ошол күнү мойнуна алып жаңыдан келгенде өзүңүз билесиңер кандай жактан келип тикелей чөйрөдө баягы чапкармандай киши жок болгондо айрасыдан жана ишенбеген адамдар кандай бир саясий провокация кире бербесин деп убактылуу ошого бардым дедим. Бирок мына азыр элден ишенимин алып, баягы элдин ишеними бийлик да. Ошого келгенден кийин кадр саясатын кандай жүргүзөт, мына убакыт ичинде ошондо гана баа беришибиз керек. Сиз эле бир мисал алып кетейин. Мен өзүм Россия мамлекетинде жашап калдым. Элчинин тегерегинде олигархиялык система аябай түптөлгөн. Россия бул өзү карызга батып кеткен. Анан элчинин өзү ушундай ыңгайсыз саясий фигура болуп калып, Россиянын ичинде жанагы Кавказ согушу болуп кыйналып келгенде, бул саясий элитаны алмаштыруу бакытында Путинге жол беришти. Ошол эле Гусинский олигархтар бүт элчинин тегерегиндеги олигархтар Путинди бийликке алып келишти. Бирок Путин кандай бир убакыт ченемди ошолорду канатты чапты, ажыраштырды. Элчинин командасы толук кандуу менен кетти. Ошол процесс 1-2 жылдын ичинде чечилди. Мына ошол тарых бизде кайталанып атат. Мына ошол тарыхтан эгер Садыр Кошоев сабак алып, азыркы күнү эмнеси болсо да баягы ар кайсы тармакта өзүнүн бир тамырын түптөп алган саясатчы менен келишим менен азыркы күнү шайлоону өткөздү. Бирок эртеңки күнү коомдук кызыкчылыкка кеп башчы айтып жанагындай саясий чечимге өтсө, анда Кыргызстандын ичинде бир кадимки саясий өзгөрүүнү биз аралашында көзүбүз көрүп калат да. Ошондой үмүтүм бар, ошого барат деген. Путиндин саясий ишмердүүлүгүн мактагандай мүнөздү айтып калдыңыз. Жок, мен мактабайм. Мен мейли башканы айтам. Мисалы Никсон деген билесиз, Америкада. Никсондун жакшы айтылган сөзү бар. Мен аябай жалгыз кишимин дейт. Мен жалгыздыктан корком дегенде, руководитель направит, урматтуу Никсон, сиз кантип жалгыз 300 миллион Америка эли турбайсыз, жок дейт. Бүт чечимдин баарын чогултуп туруп, кабинетке кирип туруп, мен чечим чыгарышым керек. Ошондо чечим чыгарып атканда жалгызмын дейт. Мына мамлекет башчысынын жалгыздыгы ушундан болот. Путин жалгыздыгы менен, маселен, сиз айтып атасыз, Путиндин элчинин убагындагы тегерегиндеги олигархтардан кутулду. Бирок сталинизм дегендей эле путинизм режимин орнотуп атпайбы? Кандай адрес бийлик башкаруу болуп атат? Жеке адамдынчы камоолор, сүргүнгө алуулар, саясий куугунтуктар көбөйүп атпайбы? Эми ошонун мисалын алганыбыз бир саясатта бир ориентир бар. Мен Путиндин жолу бизге ориентир болуш керек. Мен Ли Куанды айтайын. Путинди унутасың. Сиз азыр Россиядан келген жок, мени көп мисалы үчүн жанагы батыш өлкөлөрүнүн кызыкчылыгын көргөн адамдар ушундай айта беришет. Ли Куанда бул келгенде бул азиаттык менталдын негизинде коррупцияга аралашкан система келип такалган. Бул өзү Лондондо окуган батышчыл киши болчу. Бирок бул да ушундай катуу чечим көргөн. Ошолор менен бийликке келген, шайлоо өткөндөн кийин Кытай өкүлдөрүнүн жанагындай трайбалисттик, туганчылыкка аралашпаган система менен коопсуздук органдарын алмаштырган. Бирок баары Ликуан боло албайт, ал личность да, мындай саналуу мындай болбойт деп айта албайсыз, бирок айтпайм. Ошол мен кырдаалды айтып атам. Ушундай кырдаалдарды басып өткөн мезгилде, андан кийин ошол кырдаалды басып өткөндө ал кандай колдонуп кетти? Анын кандай кемчилик менен кетти? Ал ар бир саясаттын өзүнүн тарыхы. Мен ошол кырдаалды гана айтып атам. Анткени аркасынан ошондой кырдаалга барышкан. Потому что бели кателеп баланы мындай спорт жагынан алып бара албайсың. Мен деле Садыр Нуркожоевдун ошо Ли Куан болгонун, Ататүрк болгонун тилейм, каалайм да. Бирок ал Садыр Жапаровдун саясатын колдоо сөзсүз эле аны сенин багытың туура деп далдамактоо эмес. Мүмкүн болсо ошол Садыр Жапаровду жаңылыштыкка жол бербей турган мына өзүңөргө окшогон ошол шайлоо өнөктүгүндө тиги кошо
жандоос инициаторлар болдуңар да. Мындан аркысына жол бербөөгө ошол силер тегерегдеги команда, саясий команда болуп албетте биз колдоп атканда биз да жооп көрсөтө атабыз, бирок сиз байкадыңызбы, мен ачык айкын колдоп атканда кандай кырдаалда, кандай шартта колдоо көрсөтүп атам деп мен өзүм ачык айкын жарыяладым. Биринчиден, азыркы күнү көпчүлүк катмардын элдин каалоо тилеги, эл карапайым элдин менчет. Бирок ошонун карапайым элдин тилегинин арасында жанагындай сиз айткандай бийликти таза жүздөр менен иллюстрация жолу менен тазалоо, жанагындай коррупциялык ыкмаларды токтотуу, коомдук кызыктарды жогору баалоо, анан жанагы кылмыш иштерине аралашкан адамдарды жазалоо деген талаптарды өтө көп коюп атат. Ушул мүмкүнчүлүктү сиз колдонуп, өзүңүздүн башыңыздан өткөн тарыхый сыноонун маанисин терең жогору бааласаңыз, биз Кыргызстандын тарыхында жаңы саясат ачылат деген үмүттү колдоп атабыз деп айттык. Бул биз жөн эле бирөөнү кудай кылып колдогон жокпуз. Жаманбы жакшыбы адашкан адамдар эле биздин бир туугандарыбыз, 120 депутат эле биздин бир туугандарыбыз. Мына ошол системанын туура эместигинен, мамлекет системасын түптөй билбегендиктан билип билбей аралашкандар да бар. Мына ошон үчүн мен акыркы 7-каналга берген интервьюда айттым. Албетте, Задор Кожоевич өзү аталык сезимди азыр жаратыш керек. Жаманбы жакшы болгон эл ушул. Президент болгондон кийин кээ бирөөнү балким амнистия жолу менен, бирок баягы билип билбей коркуп жана мыйзам бузган адамдар сестенип турат да. Ошолорго да система аралашпай, бирок эртеңки күнү өзүңдүн баягы туура коомго таасир кылган багытыңды түптөп кетесиң деген бир кандай бир чечимдерге да барыш керек. Анан балам начар экен, мектепке барып деп балаңдан отказ кылбайсың да. Болгон эл ошо да. Мына ошон үчүн бул жерде жана акылмандуулук керек деп аткан мына сунушту биз азыр айтыш керек. Мына бирибизге кайраштырып эле бул жакшы, бул жаман деп берсек, 6 миллион элден биз калбай калабыз да, ансыз кичинекей калабыз. Кайраштыруу максатында эмес, биздин маек, бул сиз экөөбүздүн маек Урхеш ТВ каналынын архивинде сактап коем, себеби саясий ишмелер бар эмеспи, канча жыл убакыт өткөндөн кийин баягы айткандан кайра кайтып калганча. Андыктан акылмандуулук дегенде Отунбаев өткөндө жакшы билдирүү кылды Садыр Жапаровго. Ошол бардык тарапта колдон келсе өлкө моундай тар тайгак кечүүдө кылганда баарыбыз тилектештик кылалы деп. Бирок тилекке каршы реваншисттик күчтөр бийликте турганда ошол тарыхый ек кылып сактап кала алабы же булардан ошо жумшарып бардык күчтөрдү бир консенсуска алып келгенге кудурети жетип деп ойлойсузбу? Мен саясатчы катарында түшүнүгүмдү айтып кетейин, кандай маселелер каралат. Өзүңөр билесиңер, убакыт ченемдүү ар бир адам баягы өзүнүн тегерегин түптөйт дегенде, чоң саясий фигуралар мамлекет жетекчилери иштеп калат. Аттарын айтпай эле коет. Азыркы күнү фракциялар жетектеген, премьер-министр оңчу. Булар мамлекет системасында көп адамдарды киргизип койгон. Налог инспекцияда, айыл өкмөттөрүндө алар өзүнчө бир кландык система түзүп, мына ошол чоң мамлекетке таасири күчтүү, финансылык ресурстор күчтүү, саясий ресурстор күчтүү адамдарды атаандаштыкка алып барбагандай кылып саясаттан четтетпесе, эртең саботаж кылып иштетпейт. Алар эмес 4 президенттин башын жеген. Просто аттарын айтпайт. Алардын тамыры чет өлкөгө чейин чыгып кетет. Финансылык корпорация кирип кетет. Ошон үчүн албетте кандайдыр адамдар жазага тартылат, саясаттан четтетилет. Бирок алардын ичинде билбей адашып жүргөн бир туугандарын барып чаппаш керек. Анткени адам баласы пенде экен да, билип билбей балаңды ката кетирип коет экен. Мына ошол жерден бир 0,5% ката кетирсе да, баягы согушта чыгымсыз болбойт дегенде, кээ бир жерлерде ошол мыйзам чегинен аша чыгып кеткен, коомчулукка өтө терс таасирин тийгизип жүргөн, улуттук коопсуздукка коркунуч алып келген адамдарды саясаттан четтетүүгө мажбур болот. Сиз жымсалдатып айттыңыз, менимче Феликус Куловдун дарегине айтылды окшойт да. Ошол сыяктуу эле, маселен өткөндө Садыр Жапаров эл менен жолугушууда айтты да, эгер эл суранса Бакиевди, Акаевди алып келебиз депчи. Эл суранганда кимдер суранат? Баягы Бакиевдин батальонун кайрап келеби, себеби элден сурап койшоң ой. Тиги эл айтып атат, эл талап кылып атат деген түзүлүүлөрдүн оосу менен. Бул маселе боюнча эми биз баягы сөздөн чыккан сөзгө аябай ооз үйгөн киши болуп сак болуп калдык да. Мен өзүм бир аймактарды көп кыдырып жүрдүм, анан ошол эле Бакиевдин жерчилик тууганчылык болот экен, Акаевдики болот экен, Атамбаевдики болот экен, кыргыз өзү ушундай экен мүнөзү. Анан аймактарга барганда ушундай сөздөрдү угуп калчумун. Анан айтчумун, негизи эле бул ханын кубалаган элде көп жерде сыйлай бербейт. Жаман болсо да атасын кубалаган баланы эч ким сыйлабайт. Ушул хандарды кубалабаган жакшы бир мамлекет болсок деген сөз менден деле чыгып кетчү. Мен ойлойм, ошол риториканын негизинде айтты. Анан баягы оппоненттер да бар да. Ошон үчүн бул жактан бара-бара мына ооз үйдөн сүт үйрөт болуп, Садыр Кожоевич андай сөздөрдү эртең сакка өтөрүн мен билип атам. Анткени баягы эмоцияга алдырып атабыз, ак көңүл жак менен сүйлөп атабыз, бирок жөнөкөй жаран сүйлөгөн менен саясий жетекчи сүйлөгөн сөз өтө сак болуш керек.
Мына ошондой сөздөрдүн риторикасы өзгөрүп атканын 2-3 айдан бери байкап келатам. Мына кен байлыктар жагында да шашып сүйлөгөндөр болду. Анткени бийлик түтөлүп келет. Кадр саясатында азыркы күнү сүйлөгөн сөздөрүндө керек болсо ата эненин астындагы Кудайдын карына калып калбайм деген сөздөр, чоң сөздөр чыгып атат. Бул жөн жерден чыга бербейт. Мына ошол сөздөрдөн мага бир үмүт арттырып атат. Албетте биз да өтө көп кошоматчылык кыла бербеш керек. Анткени тууган күйгүзүп айтат, тууган күйгүзүп айтат, душман күлгүзүп айтат дегендей, биз чыныгы бир тууган калк катары кыргыз элинин жакшылыгын кааласак, кошоматчылыктан алыс болуп, жанагындай өзүбүздүн саясий талаптарды биз ачык айткан кеңешмечи болуш керек. Эгерде биз ошондой жакын адамдар, түшүнгөн адамдар өзүнүн сөзүн жеткиликтүү айтып арасында болбосок, сиз айткандай Сооронбай Сариповди, Атамбаевди курчаган адамдар, булар эпчил адамдар эртеси батальон курчайт да. Анан 5 миллион эл баягы 150 ажыдардын кулу болуп дагы бир балекетке түшкөн турасына. Ошонун баарын эске алып, мен да саясатта өтө көп такшалып калдым. Ал адамдардын кудуретин сөзсүз эске алыш керек. Анан биздин сырткы саясатында өтө чоң мындай мүмкүнчүлүктөр бар бизге, мындай алыс мамлекетке. Мына ошонун баарын азыркы күнү терең ойлонуп туруп, биринчиден Кудай ашур кан төгүлбөй, эл көп каза болбой, жанагы элдин талабы кишине аткарылды. Бирок андан кийин дагы ошол тополгонго мындай түрткү болгон багда биз ойлонуп, эми ушул жоопкерчиликти биз тезирээк жакшы жака үгүттөп кетүүгө, түптөп кетүүгө жардам берели деп өзүбүздүн саясий чечимдерди чыгардык. Бирок эң жакшысы Кыргызстан токтоп турган жок. Баягы Чалчык суудай болупчу, Адын суудай болуп, Садыр Жапаров келгенде прогрессивдүү күчтөр мындай калай бириге калды. Мындай коомдо болуп көрбөгөндөй бир лидерди жаратуу мындай фокусу катуу иштеди да. Биз айттык, троллдор дедик, фанаттар дедик, айдыр кимиси болсо дагы эсиңиздеби 2015-жылкы парламенттик шайлоодо Мекенин ынтымагы силердин партиянын саясий бейнесин жазганда мынтип жаздым эле, баягы Кытайдын байыркы данышманыча, биз эгер ынтымакты, ырашкерликти айтсак, муну жөн эле курулай риторика кылбай, Алатоонун суусундай болушу керек депчи, сала да акканча, суулар биринен бири жиркенбейт. Алар итөлүгү деле, башкасы деле агып отуруп, булактын баары кошулуп отуруп, бул дайрага айлангандай эле биз бөлүнүп жарынган элбиз да. Тиги бүгүнкү күндө жарлык такканы канча батышчыл дейт, арабкул дейт, орускул дейт, ошондой эле жердешчилик, бөлүнүү жарылуучу трибалисттик. Биз ошол ынтымакка алып келгенге тилейм, албетте, азыркы бийликтин анан жакшы нерсе айттыңыз. Мен сиз айткан сөзгө толук кошулуп кетем. Баягы дүйнөнү өзгөрсөң келсе өзүңөн башла дегендей. Анан мен бизде саясатчылардын мүнөзү, өзүмдүн бир туугандарым, бизде саясатчылар көп сын жагын катуу айтабыз, бирок башка адамдын бир өзгөчөлүк, жакшылык жагын такыр эске албайбыз. Бул да чоң кемчилик экен. Албетте адилеттүүлүк жагында катуу болуш керек экен, чынын айтыш керек, бирок жакшы жагын жакшы деп айтыш керек экен. Оппозиция үчүн оппозиция болушунун кереги жок экен. Адилет үчүн оппозиция болуш керек экен. Ошон үчүн мен баарын эске алдым да, биринчиден өзүмөн мындай мамлекеттүүлүккө салым ошоңо кол сунайын. Бийликке аралашпай туруп, жаран катары. Анткени азыркы күнү өзүңөр байкагандай, мен аткаруу өкмөтүнөн өзүм чыгып кете берем. Мен жөнөкөй гана жаранмын азыр. Эми коомдук ишчимин, сиз сыяктуу жүрүп атат, бирок өзүмдүн адилеттүү сөзүмдү айтып коюп, кандайдыр бир туура багытты көрсөтүп коюп, элди бир ынтымакка чакырып коюп, өзүмдөн башташ керек болчу. Анан кийин баягы биз айткан үлгү жаш муундарга да жакшы жол ачкан турат. Болбосо биз ушу баягы ызалануу негизиндеги, бири бизге баягы сын тагуу негизиндеги адашуу жолун биз жаңы муундарга да үйрөтүп алдык. Жана көчөдө кыйкырып шантаж чыгып аткан балдар да ошонун кесепетинен чыкты. Биз эгемендүүлүк менен ээн баштыктын ордун алмаштырып алдык. Мына ошонун баарын мен өтө терең эске алдым. Албетте биз бул багытты айтып аткан себебибиз азыркы күнү милдеттеп аткан Садыр Кожоевич жеке эле Кыргызстанда эмес, Кыргызстандын ички баягы стабилдүүлүгү түптөлмөйүнчө тышкы саясатта да өзүнүн бир аброюн көтөрө албасын бул сезет. Анткени Кыргызстанда өзүңөр билгендей экономикалык багыт чындап келгенде түтөлгөн эмес. Коопсуздук багыт түтөлгөн эмес. Азыркы күнү көп жаштар түшүнбөй атат. Биз баягы коррупция деле коррупция менен күрөшүп атабыз. Ар кайсы мамлекет структура, бирок андан башка мамлекеттик коопсуздук маселелери каралбай калды. Маданияттык коопсуздук каралбай калды. Диний коопсуздук каралбай калды. Билим коопсуздугу каралбай калды. Ага адамдын кудурети жетпейт, жалгыз адамдын. Анын ошол тармакта түшүнгөн адамдар тез арада жана мамлекеттик институттан түптөш керек. Болбосо биз ичираты тышып атып, өзүбүздүн эртеңки тарыхтуу келечегибизди жоготуп койгон турабыз. Ошонун баарын биз
баягы ызаланып турган шайлоо процесстерине жыйынтыгына жетип калган саясатчылар жаманбы жакшыбы баягы оор болсо да тегерек столго отуруп баягы кыргыз эли айткандай топурак салган жерге барып чукпабыз дегендей азыркы күнү мен саясатчыларды чакырат элем. Ошол саясатчыларды диалогко чакыра турган шартты садына кошуп түптөп берсе деп өтүнөт элем. Анткени баарыбыз пендебиз, бирок акылман кишилер айткандай жөнөкөй киши менен жолуксаң да ар бир кишинин бир өзгөчөлүгү бар. Ошол өзгөчөлүктү туура колдонсоң эртеңки күнү кандай бир иш маселесинин жыйынтыгын көрөсүң дегенде биз кандай бир акылмандыкка өтүшүбүз керек. Албетте өзүбүздүн демократия керек. Жакын күнү бир батыш политологдордун жакшы бир аналитикалык процессин көрүп калдым. Кыргызстанда өзүнүн бир табигаттык демократиясы бар. Илгериден бери жада калса тамагын тарткан жана биздин жилик сыяктуу өзүнүн демократиясы бар экенин, намыска катып турарын, бул өзүнөн өзү эле бул илгери тарыхтан бери түптөлгөн демократиясы бар экенин, ошол принципти бузган саясатчы эч качан өзүнүн жолун таба албасын. Кадимкидей мындай тажымалдап берди. Анан ошонун баарын эстеп келсем бул чын эле экен. Анан баары эле коркуп атышат, азыр бир киши келип диктат болуп кетет. Эми диктат каякта болуп кетет? Ошо жана нефти, ресурс менен ошо тамак берип өзүн үстөмдүк кылып аткан киши. Кыргызстанда 95% жеке ишканалар азыр оокат кылат. Малсаны өзү алып жүрөт. Бирөөнүн көзүн карап эч ким жан бакпайды. Тескерисинче ошо ишмер адамдар салык төлөп мамлекет багып атат. Ошон үчүн мындай коркунуч экономик жактан жок. Биздин тышкы карыздар чогулуп өзүбүздүн жана мамлекеттик маселени аткара албаскан коркунуч ошондо болуп атат. Мына ошон үчүн албетте азыркы күнү жоопкерчиликти алат. Эртеңки күнү биз кандай бир табигаттык демократиялык жолубузга түшөрүбүзгө мен өзүм бир саясатчы катары көзүм жетти. Убакыт менен. Темирбек мырза, биз азыркы бийлик мурункулардын катасын кайталабасын десек, өзүңүз көрдүңүз. Бизде жасалма оппозиция дайыма пайда болуп келди да, баягы кызматтан түшүп калгандан кийин эле көз ачылат. Өзүн коргоо үчүнчү. Буга эмне түрттү? Бизде кызматтык этика деген норма бар да. Аткаруу бийлигинде турганда сыныңды айта албайсың. Айтсаң кеттиң кызматтанчы. Ошол сыяктуу ошол жөнөлгөнү бузуп өткөндө Элибир Суравалдиеванын аткаруу бийлигинен билдирүүсү мага жакты. Себеби биз эгер жаңы саясий өрнөктү, маданиятты калыптайбыз десек, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү ошентип орой-парай айтканы туура деп ойлойм да. Кээси айтып атат, бул парламенттин өкүлү болуп отурган жок ажерде депчи. Биз эгер сын айтууга чыдамдуу болбосок, демократия баалуулуктарды орнотобуз деп алсак, эмне үчүн ошондой пикир айткандарга териси жука болуш керек бийлик башындагылардын? Бул жерден адам кайсы милдет аткарганын түшүнүш керек да. Бул депутат, бул эл өкүлү. Ошо элдин талабын аткарып, элдин койгон талабын коргоо өкүлү. Жарандык журналисттер. Бирок өкмөт мүчөсү болгон адам, бул өкмөт деген бир өзүнчө бир толук кандуу бир организм да. Ошо мамлекеттин кызыкчылыгын кырып аткан. Алар кеңешип туруп бир жыйынтыктын негизинде эми ката чечимдер кабыл алынбаса эле тиринчи жагат отуруш керек дейсиз. Эми ката деп айтса, бул ошо жетектеп аткан премьер-министрге, ошо өкмөттүк кеңеш менен ичинде кадимкидей официалдуу түрдө ошону документалдуу түрдө каткарыш керек. Ал өкмөт ичинде талап коюлбай туруп, анан элге чыгып популизм кылып, бул жанагы сабатсыз, эми баары түшүнө берет өкмөт ичинде. Ошонун негизинде сүйлөп кеткен маселе бул эртеңки күнү мамлекетте тополоктук алып келет. Азыркы күнү биз баягы эң баштык менен ар кайсы мамлекет чиновниги өзүнүн ой пикирин, жеке ой пикирин айтып атат, бирок бул бир дүйнөдө жок. Анын ичинде атайын аппарат иштеш керек. Ар кайсы тармактын тең салмактуулугун эсептеп чыгыш керек. Балким бирөө туура эмес. Мисалы үчүн даже устукан тартканда да үй бүлө менен кеңешет экенсиң. Кимди каяка отургушту. Анан ар ким өзүнүн каалаганын кыла берсе, бул эртеңки күнү мамлекеттин башалагандыгын алып келет. Жок, мамлекеттик түзүмдү биз устаканга салыштырбайлы. Анткени мындай болгон, бизде чет өлкө дайыма биз бирөөбүз батыш жагын тарбияланабыз, бирөөбүз түрк чалыш, бирөө Кытай тармагы, бирөө орус тармагын тармалашып, өзүбүздүн кандайдыр бир жалпы улуттук багыттарды четке калып коебуз. Ар ким өзүнүн сезиминин негизинде гана өзүнүн көз карашын айтат. Биздин улуттук кызыкчылыктар ошонун негизинде чаржайып болуп калган. Жада калса билим берүү тармагында ошондой болуп калган. 4 мамлекеттин институтун бүткөн бала, мисалы үчүн Аутса менен Славян университетин же болбосо Түрк университетин бүткөн балдарды отургузсаң тил табыша албайт. Өткөн 4төн 4 баллы бар. Бунун баары каяктан келди? Ошо биздин саясий жетекчилердин эң баштыгынан. Анткени мен өзүм мамлекет үй бүлө сыяктуу да өзүмдүн баламды өзүм тарбиялайм дегенде, элдин жанагындай туура эмес багытта тирешүү, ар бир баалуулуктарга өзүнүн баалуулугун бербей атаандашуу да мына чет өлкөнүн жыйынтыгында келген. Мисалы үчүн Англияда жашап көрдүм. Даже ошол эле Западтын, Батыштын Англия тарбияланында берип аткан жерде өзүнүн ошонун жарандыгын алмайынча, ошону даже слесарь болгон үчүн ошонун өзүнүн бир аттестация, өзүнүн ички эрежесинен өтүшү керек. Бизде каалаган киши өтүгүн ийет, каалаган өзүн айтат. Бул демократиянын өзүнүн чеги болуш керек. Ошон үчүн мен айтам,
депутат айтыш керек. Бирок депутат өкмөт мүчөсү болуп кирип аткандан кийин ошол эрежеге кол коет. Ошол эрежеге макулдугун берет. Бул өкмөт өзү бүтүн организм. Алардын максаты коомдук кызыкчылыкты, мамлекеттик казынаны коргоо. Ошол мамлекеттин ички сырларын сактоо. Анан популизм менен элдин добушун алуу менен өкмөттүн ишин жүргүзүп жүрүү эки башка нерсе. Мына бүгүнкү күнү биз өкмөт аралашкан биз сүйлөсөк болот. А мен эртең өкмөт мүчөсү болуп калсам, сөзсүз түрдө ошо өкмөт мүчөсүнүн коллегиясына чечип аткан сөздүн ичинде гана сырдуу маселе каралыш керек. Керек болсо өнүккөн мамлекеттерде министр бул саясий фигура. Ошол министр кандайдыр бир мейманканада башка мамлекеттин жараны менен сүйлөшүп отурса, бул суракка тартылат. Анткени сыр билген адамдар кандайдыр чочун адамдар менен мамлекеттик иштин мүмкүнчүлүгүн алып алып ошону талкуулап отурат. Мына ушунун баары жана балким бул эми атайрап калган жок. Биздин депутаттар деле бул биздин ошо мамлекет түптөө тажрыйба жоктугунан, мамлекет институтун коргоп калуу деген түшүнүк жоктугунан биз жана мамлекетибизди 30 жылдан бери түптөй албай жанагындай эле бар. Ар ким өзүнүн чаржайт оюн айтуу менен Кыргызстан алсын мамлекетке айланып барат. Сиздин бул пикир мени чочулатып койду. Себеби демократиялык өлкөнү курабыз деген максатты көздөп турабыз да, же сиз андай көздө жокпу? Мен башында айттым, демократия процесси каяктан башталат? Улуттук кызыкчылыкты, коомдук тынчтыкты коргоо барат. Мына ошонун негизинде, мисалы үчүн Кыргызстанда эч кандай бир экономикалык ресурстар деле жок. Биз өзүбүз буктурма деңизге чыга алган мамлекетпиз. Бул ар бир адамдын жөндөмдүүлүгүнүн гана таланты менен, сервис экономикасы менен. А эгер ошол эркиндик өзүнүн жөндөмүн, мындай ишмердүүлүгүн көрсөтүп кетип жөндөм ачылбайса, биз эртең экономикалык, социалдык маселени чече албайбыз. Бул жагынан демократия керек. Бирок ал демократиянын ичинде жүргөн, мындай ишкана ачкан бала, же болбосо коомдук ишмер жүргөн адам ага тоскоолдук кылбаш керек. Ал өзүнүн ой пикирин коргобак айтыш керек. Бирок башка бир кандайдыр өзү келишимге кол койгон, өзүнүн ишканасынын ишин аткарган адам, ал ошо ишкананын ичинде болуп аткан, өкмөт ичинде болуп аткан ишти сөзсүз түрдө өзүнүн жанагы жалпы коллективдин механизми. Мисалы үчүн мен өзүм жеке ишканада иштедим. Бирок ар бир жеке ишкананын ичинде сырдуу маселелер болот. Ал мамлекет тийбей эле койот. Ошол мамлекеттин түптөлгөн эрежелери, ошол инженерлер үйрөнгөн, ал технология деп коет. Аны урдап бирок айтпаш керек, жар салбаш керек. Мына ошону айтып атам. Жок, бул жерде мамлекеттик сыр жок. Эльвира Суравалдиеванын такаат бергенинде жанагы Райым Атраимовдун мүлкүн коопсуздук кызматы колго алганда жанагы 9 квартира боюнча сөз чыкты. Ошол мен эмнеге мындан такаат бербеш керек эле? Эмне Райымдын мүлктөрү ошол коопсуздук кызматынын жетекчиси каалагандай калчамыш керек. Анда мындай болчу, мен мисалы үчүн сиз мындай бир жука бир маселе боюнча ар бир адам бир иш кылат да. Мен жалпы мамлекет системасындагы кырдаалды айтып атам. Албетте, кээде мындай өтүп бараткан адамды бутунан көтөрүп түртүп коюшу мүмкүн, көрсөтүп жардам берип коюшу мүмкүн. Албетте, чоң жаңжал боюнча өзүнүн оозунан айтканга мен мисалы үчүн сиз Эльвира Суравалдиева ушуну кыл деп мен ага деле көңүл бура элем. Балким жакшы нерсени айткандыр. Азыр мен айттым, таасири күчтүү саясий өкүлдөр өзүнүн командасы менен кирип кеткен. Кландык десем, сиз Куловду айтасыз. Куловду болгон 15 киши бар буякта. Толуп атат. Ошо, сиз эртең азыр Кулов деп койсоз, Кулов мени жаман көрүп калат. Эльвираны айтып атасыз, эртең Эльвира жаман көрүп калат. Ал мен Эльвиранын эмне айтканын деле көңүл бура элем. Ал балким мен деле мисалы үчүн Матраевдин жана кылып аткан коррупциясына каршымын. Жанагындай үйлөрүн алып атканга каршымын, агачы. Мен айтып аткан себебим өкмөт мүчөсү сүйлөп атканда бул өзүнүн статусун ошол жерде айтып аткан алган милдеттерин карап сүйлөш керек. Бул популизм деп болуп калат. Ошону айтып атам. Анткени азыр жана Россия бул батыш өлкөлөрүндө бар. Бул корпоративдик тартип дейт. Коллективдик тартип дейт. Балким ошону ошо өкмөт коллегиясын жарыяган ошонун пресс службасы жарыяса болушу мүмкүн. Кандайдыр бир орган менен анан бир күнү тышкы иштер министрлигин айтып, бир күнү тиягын айта берсе бул туура эмес. Мисалы үчүн мен айыл чарба министрлиги чөккө айыл чарба тармагында же болбосо бир экономика тармагында сүйлөөгө мен милдет алгам. Ошонун чегинде гана иштешим керек. А биздики болсо бүгүнкү күнү тиги министр мунун ишине тийишет, бул министр бар, айыл өкмөтү бар, тиги шаардыкына тийишет. Бул башаламандык. Аны элдин баары ошонун баарын угуп алып, өкмөттөн баягы маанайы сууп атат. Ошон үчүн бийлик институттарынын аброю ушунчалык түшүп кетти. Илгери сиз эскерип кетейин, биз мугалим эмес, колхоз председателин көргөндө биз кадимкидей сыйырмат болчу. Бийликтин урматы бизде тартипке алып келчү. Азыркы күнү биз министр деле сөгөбүз, президент деле сөгөбүз. Өзүбүз болсо кородогу качан оңдобойбуз, мал тейлегенди билбейбиз. Мына ошонун баардыгы жанагы саясий өкүлдөрдүн адепсиздигинен, тартипсиздигинен келет. Мурунку бийликтин орто тартиптүүлүгү бул тоталитардык режим да. Тоталитаризмдин идеалын кылып атасыз да. Андан эмес. Мен Европа өлкөлөрүндө жашап келдим. Европа өлкөлөрүндө жашаган, аларда да ошондой бир кандайдыр бир мындай адептүүлүк, бир сыйырмат деген бар. Алар да кичине коом аркылуу өстү, албетте биздикине текеберчилик кылбайт. Мен мисалы үчүн чоң корпорацияларды айтып атам. Мисалы үчүн өзүбүздүн корпорациянын жетекчилери бул жеке менчик иш кылбайт. Бирок биздин ошолор болгон сыйырматыбыз бар болчу. Алардын бизге болгон мамилеси бар болчу. Мына элементардык жөн гана бир ишкананын ичиндеги тартип да жок бизде.
Бизде ар бир адам гана өзүнүн жеке оюн гана бербеш керек. Жеке оюн ачыш керек, бирок жалпы коомдун талабы бар да. Биз айына чөйрөнү ушу айыл болсо айылдын ичиндеги жалпы айылдын эшик талабында эшик алыш керек да. Жок, ар ким өзүнүн кашасын, өзүнүн коросун. Мына тытышкан үйдө тамак таш болбойт. Мына биз ушунун баардыгын биз өзүбүз жанагы Аскар Акаевич Аккөбүнчүн келгенде жана тышкы саясий таасирдин негизинде жанагындай тышкы маданияттын жемкор болдук, тышкы диний тарбиянын, тышкы ар кандай финансы куралдарына кирилдик. Ушунун баардыгы акырында бизди ушундай чаржайтып кылды. Мына ошону мен мындай системалык түрдө айтып атам. А так албетте мен Элвира Сурабол деби, тиги Фелискулов болуп, мен ар кандай саясатчы сыйлайм. Кудай бейгапар адам сактасын. Кыйкырып өкүрсө бирдеме аракет кылып атышат. Кайдыгер болбосун. Кайдыгер адамдан Кудай сактасын. Үйрөсүн дагы бар карабайт. Бирок ошону биз кандай бир иреттөө жолуна алып келиш керек. Анткени баягы көпчүлүк чоң маселени чечет дегендей, мектепте окугандай, ошол өкмөт системасына алган адамдар саясий багытта жүргөндө саясий баалыгын коргош керек, бирок ошого келишимге макул бергенден кийин ошол эреженин ичинде өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Ошону айтып атам. Бизде Урхаш ТВ каналынын позициясы мындай: азыркы бийлик тарабындагыларга дагы, оппоненттерге дагы сөз тизгинин бирдей берүүгө мүмкүн да. Андыктан биз коомду ынтымакка чакырганда дагы жанагы Садырдын фанаттары деп атабыз, троллдар деп атабыз, ошол эле убакта тиги тараптыкы да бар да. Ошолордон канткенде арылабыз, канча бир кастык тилди жумшарта алабыз. Анын үчүн азыр чын айтайын, бул чоң илде сагынып кошуп келинет. Ошо маданият деңгээлин кандай, ошо маданият тармактарынан кандай алып кетет, билим тармагын кандай алып кетет, ошо саясий иштерди кандай алып кетет, баягы адам денесин мээси башкарат дегендей, мамлекет башчысынан көп нерсе чечилет. Ооба, сөз. Муну моюнга алыш керек. Эгерде мамлекет башчысы ушу элдин колдоосу менен мүмкүнчүлүк алгандан кийин башка мындай көз караштагы адамдарга жөнүндө текеберчилик кыла берген болбойт. Ошолорго мындай акылмандуулук менен жана мен баягы айтып аткандай аталык сезим менен мындай тил табышса, алардын терс жагын суутуп, жакшы жактарын колдосо, ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Адам ресурсу бул кубаттуулук. Адам ресурсу бул экономиканын багыты. Ага мындай биз эч качан кызганчылык кылбаш керек. Ошонун көрөгөчтүгү, акылмандуулугу, сабырдуулугу саясатчынын ушул мамлекет жетекчиси болуп келгенде билинет. Бул мындай мүмкүнчүлүк Атамбаевка, Акаевка баарына келет. Бирок эмнегедир биз баягы пендечиликтен чыга албай, баягы оюнчук көргөн баладай болуп, ошо алып аткан 6 миллион элдин жоопкерчилигин сезе албай, ошо саясий тажрыйбанын жоктугунан Кыргызстан ушундай оор алып такалып калды. Мен ошол катаны кетирүүгө өтүнөт элем, Сандыкожоевичтен үмүттөнөт элем. Бирок ката кетирсе эмне кылабыз? Биз ага чындыкты айтып, өзүбүздүн жарандык бир коомдук милдетибизди адилеттүү аткарууга бизде өзүнүн коомасында чоң парызыбыз бар. Биз сиз менен болгон маекти жыйынтыктоодо Садыр Нуркожоевичтин өзүнө даректүү мындай жыйынтыктагым келет да. Келиңиз, урматтуу дейбиз эми президент болуп шайлангандан кийин. Тиги коомдогу тирешүүлөрдү, кастык тилди жумшартабыз десек, Садыр Нуркожоевич өзү болобу, өзүнүн командасындагылардан болобу маектешүүгө чакырам. Тек гана өзүнө ыңгайлуу мамлекеттик телеканалдарга эмес, өзүнүн эле каналдар аркылуу чындыкты жеткирем деп эсе, ачык булактар менен биз менен да мындай тизге маекке кезек берүүгө мүмкүнчүлүк беребиз. Ушундай бир жакшы бир маанилүү коомдук маселени көтөрүп турган мен ыраазымын. Биз муну ачык булактарды чагылдырыш керек. Анткени ар бир адамдын табигаты ар кандай болгондой, мындай сезимди ар кандай, баалуулуктар ар кандай. Анан бизге жаккандар тартып, жакпагандар тартып койгондо болбойт. Жана жакшы айткандай баягы баардыгы биздин элибиз дегенде, даже өзүмдүн бири көтөргөн балдарым да мүнөзү ар кандай болуп калат экен. Ошон үчүн момундай сиз айтып аткан маселени саясий ишмерлер, мамлекет жетекчилери көрөт. Эгер ушу ачык булактар менен колдонуп Садыр Нуркожоевич көрсө, жалаң эле жанагындай Сүмбүл ака ар кандай эпчил адамдарды кое бербей, мына сиз айтып аткан салымыбыз ушундан болду. Бул адамды эртең күнөө кылат. Анан дагы бир маселе мен өзүмдүн башыман өтүп, кээ бир жерде чындыкты айтышым керек. Ар бир саясатчыга бир нерсенин жала жабат. Мен жакындан келгенде Москвадан келип калган үчүн бирөөсү орус тараптары, бирөөсү Путин жиберди, бирөөсү Акаев жиберди деп айтышат. Кремлдеги киши деп чыккан. Анан бирок убакыт ченемде 10 жыл 11 жылда бул билинди. Анан жанагындай Бакиев келди, тигилеп келди деп айтып аткан себебине мен эмне үчүн мындай коргоп чыктым? Анткени ошо кыйкырып аткан адамдар өзүлөрү аралашып жүрбөйт. Сиз же мен же дагы жаш кылайса болот. Өзүлөрү аралашып ошо системада жүргөн адамдардын ошондой жала жаапканын көрүп мен просто адилеттик жагына өттүм. Экинчиден 2014 жылы 15 жылдары
саясий куугунтук болуп жүргөндө мен Москва шаарынан жолукканда кадимкидей эле метрого түшүп эле ошо мигранттар Садыр Жапаров ошо квартираларга жатып кыйналып жүргөнүн көргөм өз башым менен. Кайсынын акчасы эмес, жүзүндө көргөн эмесмин. Анан эгер ошого күбө болуп көрүп туруп анан мен да жанагындай саясий конъюнктурага өзүмдүн бир аброюмду көтөрүш үчүн жанагындай туура эмес сөздөрдү айтсам, бул Кудай астында чоң күнөө көрүп калсын. Анан болгондо айттым. Даже ичара чай ичип отуруп сөз болгон. У нас сейчас президент. Шайлоо убагында кандай бир процесстерде ошого таянып статус алып чыкса болот. Бирок азыркы күнү бул адиосун киши эртеңки күнү саясий запка чегип калбасынбы деп мындай сөз болгон. Бирок ошол кезде мен жок, адилеттүүлүк, мен күнөөм жок болчу. Мен ошого барышым керек. Бул чыркырып аткан мигранттар бар, мен колдоп атат деп кадимкидей сөз талаштар болгон. Бирок ошол менен барып ошол кезде ошондой кадам шилтеп аткан мен өзүм күбө болгон үчүн ошол да мага түрткү ошончо азапка барып, ошончо кыйынчылыкка башын сайган киши, тарыхта сабак алган киши балким ушул мүмкүнчүлүктү туура колдонуп кетет болуш керек. Баары эле жаман дей берген болбойт деп анан терең ойлонуп туруп мен баягы өзүмдүн жеке амбициямды токтотуп, мамлекетти ушул адам аркылуу түптөп кетсе болот го деген үмүт менен мен ушундай чечимге бардым. Муну көрсөтүүгө тактап кетейин. Эгер ошондой сезим болсо, ошондой пикир алыш болсо, мен Алмаз Шаршеновду колдоп бере элем. Сооронбай Шарчевди колдоп бере элем. Сиз балким билбейт болсоңуз, мен Сооронбай Шарчев менен жекме бетме-бет резидент ак үйдүн ичинде чогуу отургам. Менин бетимди карап туруп, Тимке, мен коррупция жолго бербейм, коррупциялык парламент түптөбөйм деп туруп, өзү президент болуп туруп мага айткан. Эгерде ошол жерден ажуу болуп турган киши жок, Тимке, шарт ушундай болуп кайтса тагынбайт болчумун. Мени ушинтип чай берип туруп узаткан. Эгер жанагындай айткан сөзүндө турса, мен мисалы үчүн жана митингге элди дүрбүтүп жанагындай ызаланып биз андайга барбайт болчубуз. Мына ошол каталар, ушул Кудай ырасынан келип калган мүмкүнчүлүктү биз туура колдонуп, анан өзүбүздө кичине мындай айкөлдүк көрсөтүп, ар кимибиз өзгөрө берсек, бир тууган кыйналып жүргөн кыргыз элинин башы биригип бир жаңы бир адилеттүү саясат ачса деген үмүт. Ооба, рахмат. Ошол ар бир тандоону сыйлашыбыз керек, элдин үмүтүн сыйлашыбыз керек. Эмесе Кыргызстанга тынччылык жол. Рахмат. Рахмат. Маданияттуу калып калалы.